Мақсат айылындағы үйген үйлердің бірі. Бұл жерге дағы қызығы. Үй толық күйіп кетті. Жасылша анша-мынша жүзім өстірген екен. Шолар қалыптырдағы. Қалған еш нәрсесі қалған емес. Тау ағаштарды жақын жаңа алып келген ұқсайды. Жас балдардың от киімдері. Бұл жақта қамыр қалып қалған бұл сүзіме ұқсайды. Осындай сілері қалыптыр. Үй иелері. Neler durdup ketiştir? Anam kalabilmegin var, televizorun var, kişinin akşam var, resim açtık diye. Şunun var, kalk et. Yani şu uyudu emniyete açacak. Turguz beremiz de açacak. Turguz berse жақсы olur dilerim. Biz mana şu koyunun kaldırdı, az mana elden jardam geldi. Bir sira daha kiyini aldık. Dokumentlerçi dokument. Dokumentlerini de algan eken jumayım oğam. Ya bayağı diplom var ile okugan. Bayağı biletleri büyük ketdi. Çok. Pasport özele kaldı da. Үйді қачан салдыңар эле ошо канча чыгым болчурадың ошо? Чыгым bilen ölçöse көп болуп кетет. 12 жылдан бeri Россияда иштечүмүн. Бүт ушуга чаптап, эми жасап эми эле бүтүрдүк эле да. Баары бир күндө күл болуп калды. Жардамында туугандарда жардам берилмей турушабы? Туугандардан жардам болуп атат. Бүт Кыргызстан, бүт аймактарынан жардам келип атат. Рахмат баарына. Тажикстан тараптан ушундай кандай күткөн эмессиңерди силер? Мынчалык болушун күткөн эмеспиз. Бизде болуп турат да мындай тез эле. Моңусу өтө катуу болду да. Балдарымды алып мен ошол күнү кеттим. Барып тоодо жаттык түнү менен. Эртеси күнү Исфана шаарына чыгып кеттим. Качан келдиңер? Бүгүн кече келдиңерби? Мен семьямды таштап 2 күнү кайтып келдим. Кече буларды алып келдим. Азыр эми бул жакта жашоого мүмкүн эмес да. Көчөдө түнөйсүңөрбү? Нерде жатып турабыз эми, байкарабыз. Суу арай суук болгону. Суук болгонуна төшөктөр келди, элден ушулар жаап турабыз эми. Бара турган жер жок болот да, убактылуу жашайт. Эми бар эми бирөөнүн үйгө бир күн 2 күн батасың анан уюлат экенсиң да. Эртерээк ушу турак жай маселеси эртерээк эле чечилсе жакшы болот эле. Чечилип калгысы бардыр эми. Анан бизге границаны чечип бериш керек да, бул жок дегенде зым тартып болсо да. Бизде мына 5 метрден кийинде граница. Анан азыр нерде жатканга дагы колтоносуң. Коркосуң да анан. Чыгып келеби деп. Мына албырам тажик да. Негизи Тажикстан менен тез кагылышуулар болуп турчу эле. Тез эле болуп турат. Мынчалык болбочу эле да. Мусу өтө катуу болду да. Абдилазиз дедиңиз, атыңызды? Байзаков Абдилазиз, Канча бөлмөлүү үйүңүз? 4 бөлмө. Бул үйгө көчкөнгөрү канча болду? 5 Ашкан 5 калып. Канча жыл болуп келгенибизге? 8 жыл. Өзүңөр турмусуңарсыз? Өз күчүм менен Россияда бүтүн кектенем. 8 жылдан бери зороп бүтүрдүк. 8 жыл. Мурда тургузгансыңар, э? 8 жылдан бери шу бүтүрүп быйыл бүтүрүп. Көчүп киргенибизге 8 жыл болгондо. Анан бул бөлмөнү кичине мындай келчегине машина берди. Кийиндиги турган Шейни элеп жана. Өзүбүзгө тиге эле кандай мындайлар. Мына мотор эле калыптыр, эч нерсеси калбап туралар. Үй.
жашачубузда. Могу эшиктерди мен баарын өзүм иштеген жеримден алып келип койдум эле. Эшиктерди ачылган эмес. Терезени сындырып кирип өрттөп да баарын. Ушул жерде жашачубуз бар. Nerede televizör var öyle, televizör yok. Var mı emni götürüp en жақсылашып анан жан өртөп туруп холодильник инструменттерим бар эле пештеге калбаптыр. Керектүү нерселердин баарын алып келиптир. Чачып баарын тытып. Бул жол менен канча чыгымга турат? Бул жол менен 2 миллион андан да көп. Мына караватым ушул калыпты. Жарымдан көп күйүп калыпты. Эми эле моун жасаптым эле бакты. Ушундай болду. Чечилип калса. Жоймуз. Мына бул ошол Максат айылындагы заставанын имараты экен. Чек ара заставанын. Бул жерлерде дагы толук өртөп жиберишкен. Бул жактар дагы күйүптүр. Жактар бөлмөлөр экен. Баары күйүп